Адыл Исматуллаев Аксы райондук электр тармактары ишканасында айдоочу кызматында иштегенине 7 жыл болгонун айтат. Буга чейин эски автоунааларды айдап түйшүк тартып келчү. Анткени алыска айылдарга чыкканда бузулуп, көп убактысын аны оңдоого кетирчү. Эми минтип жаңы унаалуу болуп турат. Айда эски машиналарды айдап жана алып жүргөнбүз. Мына Кудайга шүгүр. Жетекчилерге рахмат, мына жаңы техникаларды алып беришип атат. Кудай буйруса Бұдан бияғына да жақсы іштерді атқарғанға қолдан келішше жана аракет кылабыз. Техникаларыбызды жаңылап берип турсагына жумушты жакшы жана алганга. Бул айырмачылыгы эми заманбап, мындай айтканда ыңгайлуу удобствосы бар. Бул күнү Жалал Абад электр тармактары ишканасына караган район шаарлардагы 9 бөлүмү бирден унаалуу болушту. Алардын бардыгында техниканын аздыгы маселе жаратчу. 6 бригадалык уна жана 3 экскаватор ээлерине тапшырылды. Ишчилер ушул колу менен казыр 1-2 саатта бир мамы тургузса, эми бул экскаваторлор менен 20-30 мүнөттө бир апора мамы тургуза алабыз, алмаштыра алабыз. Бул дегенде канча үнөм, канча биздин ишчилердин күчү үнөмдөлөт, канча убактыбыз үнөмдөлөт. Bunun arkasında kança elge biz yaxşı xizmat gösteralabız. Bunun arkasından aytqım kelет dagы bul bizdin kooптуулук ылдыйлай балдардын иштеген производительствосун айтканда көтөрүлөт. Сем толкундан турабыз бүгүн мына сүйүнүп бардык. Жалал Абад облусу тоолуу аймак болгондуктан алыскы райондордо техниканын керектөөсү күч. Мындан улам жаңы техникаларды алууда. Жогорку жактарга тоолуу аймактарга чыдамдуу техникаларды алуу боюнча өздөрүнүн сунуштарын жөнөтүшкөн. Анын негизинде талапка жооп берген автоунаалар алынган. Бул да болсо биздин чоң ишканабызга пландык иштер аткарууга, элди сапаттуу туруктуу электр менен камсыз кылууга чоң өзүнүн жардам берет. Бизде жалпы облустун аймагында 110 подстанция бар. Андан сырткары 2700 ашык километрден ашык электр линияларыбыз бар. Ушул мен ойлойм, Кудай берсе ушул техникалар менен биздин кызматкерлерге дагы ыңгайлуу. Бир жагынан ушул оперативдик жумушту алып барууда чоң өзүнүн жардам берет. Белгилей кетсек, өткөн жылы энергетика министри Жалал Абад электр тармактары ишканасынын кызматкерлери менен жолугушуп, унага болгон зарылдыкты көрүп, ушул жылга жаңы машиналар менен камсыз кылууну убада кылган. Анын негизинде жаңы автоунаалар алынган. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.